Коронавируска каршы республикалык чам штабтын бүгүнкү 28 апрелдеги маалыматына караганда кечээден бери Кыргызстанда бул илдеттен 3 адам каза болду. Көз жумган бейтаптардын экөө Бишкекте, бирөө Чүй облусунда ооруканада жаткан. Жалпысынан өлкөдө коронавирустан каза болгондор 1592 адамга жетти. Соңку бир сутка ичинде вирустагы 322 адамдан табылды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда. Өлкөдө бул оору жуктургандардын жалпы саны 94 599 адамга жетти. Bir күндө 243 адам айыгып чыкты. Азыр ооруканада 1419 адам жатат. Дагы 1939 бейтап үйдөн дарыланууда. Сыймык Жапыкеев Ысык Көл облусунун прокурору кызматынан кетүү арызын жазды. Бул тууралуу ал өзү кабарлаган. Маалыматка ылайык арызды бүгүн 28 апрелде жазган. Айтымында ага карата эч кандай басым болгон эмес. Ал кызматтан ден соолугуна көбүрөөк убакыт бөлүү үчүн кетип жаткан. Өкмөттүн буйругу менен жоюлган финансы полициясынын мурдагы жетекчи Сыймык Жапыкеев Ысык Көл облусунун прокурору болуп 30-мартта дайындалган. Мурдагы прокуратура кызматкери Сыймык Жапыкеев экс-президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда интернетте бийликти кескин сындап белгилүү болгон. Ал 2020-жылдагы жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоого оппозициялык Чоң Казат партиясын жетектеп барган. Октябрдагы бийлик алмашуудан кийин финансы полициясына жетекчи болгон. Мурдагы президент Аскар Акаев Автор ТВ каналына маек куруп, кызматта турган маалдагы ишмердиги, үй бүлөсүнүн бийликтеги орду жана башка маселелер тууралуу суроолорго жооп берип өз пикирин билдирди. Ал 2005-жылы бийликти конституциялык жол менен өткөрүп бербегенине өкүнөрүн айткан. 2005-жылы конституциялык жол менен кийинки президентти шайлатып, бийликти өз колум менен өткөрүп берсем, анда менде өкүнүч болбойт эле. Катасыз чоң иштер бүтпөйт, менде каталар да болду. Бирок тең салмактап келгенде мен Кыргызстан үчүн көп эле пайдалуу иштерди жасадым. Саясий авантюристтер эркин шайлоодон президент шайлана албастыгына көздөрү жеткендиктен 2005-жылдагы март айында мен кетээрге жарым жыл калганда мамлекеттик төңкөрүш уюштуруп, күч менен бийликти алышты. Ошонун терс кесепети бүгүнкү күнгө чейин уланууда, дейт ал. Эске салсак, Аскар Акаев 2005-жылы март инкылабынан кийин өлкөдөн чыгып кеткен. Учурда үй бүлөсү менен Москвада жашайт.